Assalamu alaikum, урматтуу туугандарым, кандайсыздар, тынчсыздарбы? Сиздерге бир акебиздин ыр саптары менен баштайлы деп турабыз. Аябай сонун жазыптыр да. Караңыздар. Мага жар керек, Олия аялындай. Онтосом жардам берип, ойлогон кыялымдай. Мага жар керек, намазын үзбөй турган. Жаңылсам турмушумда катамды түздөй турган. Мага жар керек, ыймандуу толуктаган. Өзгөчө жаратылган элдерден жолукпаган. Мага жар керек, катаны кетирбеген. Ислам дин даяр турса, түз жолдон секирбеген. Мага жар керек, таалимди үзбөй турган. Ыймандуу тартип берип, балдарды түздөй турган. Машалла. Мага жар керек, кыянат кылбай турган. Айтканды орундатып, күйөөсүн сыйлай турган. Мага жар керек, масала сүйлөй турган. Эшигин жаап алса, кайрадан үйлөй турган. Мага жар керек, бейиштик боло турган. Күнөөнү кетирбестен катаны жое турган. Мага жар керек, бардыгын биле турган. Жаңылып калсам эгер, кечирим бере турган. Бул акенин атын айтпай эле коеюн, келиңиздер. Эгер кызык болсо, WhatsApp'тан айтсаңыздар, мен WhatsApp'тан айтып берем. Атын айтпай эле туралы туугандар. Анда эмесе, келиңиздер, баштайлы. Бир эркек кишини жана бир аял затын айтабыз. Азыр баланы, жигитти айтат экенбиз. Мухаммад Али деген жигит 1998-жылы төрөлгөн. Оштон болот экен, сүрөттү жөнөттү. Соода сатык коммерция менен иш кылат экен. 1 метр 73 сантиметр экен туугандар. 63 килограмм экен. Намаз окуйбуз, динден түшүнүк жакшы. Альхамдулилля дейт. Так. Серьезный көп сүйлөбөйм дейт. Максатым бул өмүрдөн өз ордумду табуу дейт. Өтө сонун. Жаратылыш табиятка кызыгат экен. Бишкек шаарында турат экен азыр. 19 жаштан 24 жашка чейинки кыздарды караштырып атат. Үй бүлө курай элекмин дейт. Үйлөнүлө экен. Кандай мамиле кыласыз дегенге, айоо мамиле, сый урмат жасайм дейт. Талаптар көп, башкасын менин жакшы көрүп түшүнсө болду дейт. Бири-бирин уга билүүдө дейт. Үй бүлөнүн бактылуу сыры дегенде бири-бирин уга билүүдө. Сонун жооп бериптир. Жаш болсо да сонун айтыптыр, караңыздар. 2-3 айда насип кылса үй бүлө курууга даярбыз дептир. 19-суроого эң мыкты адал түгөй болууга даярмын иншаллах дептир. Ушул жигит боюнча, Мухаммед Али боюнча, эгер номерин билгиңиз келсе, сүрөтүн көргүңүз келсе, биздин WhatsApp номерибизге кайрылсаңыздар, биз жооп беребиз туугандар. Кийинкиси аял заты боюнча аты жөнү дегенге биринчиси Динара эже экен. Туулган жылы 96-жылкы, туулган жери Баткен. Сүрөттү жөнөтүптүр. Эмне менен алектенесиз, ишиңиз, кесибиңиз дегенде, юридический факультетти бүткөн учурда ал боюнча иштебейт экен. Боюнун узундугу 170, салмагы 54. Намаз окуйсузбу дегенге, ооба бар, альхамдулилля дейт, намаз окуйт. Машалла, сонун туугандар. Бизге келгендердин көпчүлүгү намаз окугандар экен, альхамдулилля. Мүнөзүңүз ачык, мүнөздөмөөн дейт. Максаттарыңыз дегенге, аларга жооп бербептир. Биге кызыган восточный дептир. Учурда Бишкекте турам дептир. Бишкекте турат экен. Жашы жигиттер, караңыздар, эркектер, кишилер 28ден баштап 33 жашка чейин. Жашта болсо жакшы болмок дейт. Турмуш үй бүлө кургансызбы дегенге, турмушта болгон, уулум бар дейт. Бир уулу бар экен туугандар. Болочок түгөңүз кандай мамиле кылышын каалайсыз? Жакшы мамиле келишип турса, албетте сонун болот го дейт. Болочок түгөңүзгө болгон талаптарыңыз чечкүндүү, айткан сөзүнө туруп аткарган мырза болсо дейт. Үй бүлө бактылуу болуусунун сыры эмнеде дегенге, сый урматка
бири-бирин түшүнүп сыйлоо жашаса дейт. Канча убакта үй бүлө курууга даярсыз дегенге даярмын. Азыркы учурда даяр экен туугандар. Чамданыңыздар. Болочок түгөйүңүз кандай түгөй болууга даярсыз? Мыкты баары түгөймө байланыштуу болот го дейм дейт. Ажырашкан, бир баласы бар экен туугандар. Көрдүңүздөр, кийинки видеону иншалла караңыздар, бизге катталыңыздар, лайктардан басыңыздар. Анан бул жерде аял заты көрүп аткан болсо, аял заты боюнча иштешкен бир адисти алдык. Бир аял өзү неме кылат, аял заты өзү караштырат туугандар, сиздерге жооп берет. Номерди жазып коебуз бул жерге. Ошол номерге кайрылыңыздар. Аял заты эркек кишиге кичине кайрылышы кыйын болуп атат окшойт. Ошон үчүн дагы биз аял затын алдык. Ал жака суроолоруңузду каалашыңызча бересиз, анкетаңызды толтурасыз. Бизге мен өзүм алып барып өзүм жооп берип атам. Эркек кишилерди кабыл алам өзүм. Номер жазып коем, номерге кайрыла бересиздер. Иншалла бактылуулар көбөйсүн эми туугандар. Ырсап кандай экен жазып коюңуздар. Жакса, кийинки ырсаптар өтө көп жөнөттү мага. Чыгарып турам, жазып бериптир, просто чыгарып окуп берип турам сиздерге. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Видеонун башкалары бөлүшүп коебуз. Ассаламу алейкум. Бардыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек.